Allah Taala ушунчалык шарт түзүп берди, мамлекет ушунчалык шарт түзүп берди. Кичине ыраазычылык менен жашаганды үйрөнсөк, не болот? Эки пайда болот. Бири Аллах бизге азыр берген нерселер тартып албайт, экинчиси көбөйтүп берет. Ким жөө жүрөбү, Кудайга шүгүр деп жүрө берсин. Кимди карап, коляскада жүргөндү карап, Кудайга шүгүр деп жүрө берсин. Коляскада жүргөн барбы, реанимацияда жатканды караш керек да. Реанимацияда жаткан кимди караш керек, мурзада жатканды караш керек да. Хотя бы мурзада эмесмин депчи. Бүгүн биз андай кылбайбыз. Жөө басып бараткан велосипедти карайт, велосипед мотоциклди. Мотоцикл Жигули, Мерседес наркысын ал самолетту карайт да. Самолетте учуп бараткан космосту карайт. Ал бирөөсү бар экен азыр, самолету бар, космоско учуп барайын, машинесин жөнөтүп коюптур, эми өзү дагы барат экен. Биз ошондойбуз да, өйдөнү карайбыз. Өйдөнү карасак, биз бар нерсени кадырлай албай калабыз. Ылдыйды карайлы. Кичине менден бир тепкич ылдыйда ким турат? Велосипед мененсизби? Жөө басып баратканды карасаңыз, Кудайга шүгүр, велосипедим бар. Ал 1 саатта жеткен жерге мен 10 мүнөттө жетем. Кудайга шүгүр десеңиз, Аллах велосипедиңизди мотоцикл кылып берет. Неге? Сиз шүгүр айтып атасыз да. Аллах ваада кылган, шүгүр айтсаңар көбөйтүп берем, ант ичемин деген. Аллах Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум. Мен берген нерсеге разы болсоңар, шүгүр айтсаңар, мен ант ичем, көбөйтүп берем деген. Ибрахим сүрөсүндө.